7 каналда сайтқа саяхат берүүсү, студияда Улук Бакытов. Саламатсыздарбы? Депутаттар Ташиевдин үй бүлөсүнө ыраазычылык билдиришти. Бүгүн 30 майда мекенчил депутаттык тобунун жыйынында Кунузбек Сулайманов Сузак районуна оорукана куруп берген Ташиевдердин үй бүлөсүнө ыраазычылык билдирди. Бүгүнкү күндө урматтуу депутаттар, силерге кыскача маалымат айтып коеюн да. Мага биз жагымдуу bir окуяны кылышты. Жакында мына Шайырбек Кылычбаевдин үй бүлөсү өзүнүн мүлкүн сатып, то есть ошол жердеги бала төрөт үйүн куруп беришти. Эң жакын өзүңүз барып келдиңиз. Көрүп келдиңиз, Садыр Нуркожоев сөздү барып ачып келди. Мен ушул жана сиздердин үй бүлөңүздөргө биздин депутаттык топтун атынан дагы, ушу биздин өзү шайлоочулардын атынан дагы терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ишке Рыскүл Акимжанова Эверест чокусун багындырганын үйдө калган күйөөсү Эмил Токтешев жетине албай кабарлады. Буга чейин тоолорду кезип жүрдү эле. Акыры машыгуулардын үзүрү менен дүйнө бийиктигине чыкканына бара келди. Ар тараптуу айым экен, бизнес кылып, үй бүлөсүн да багып, эри Эмилди элге кошуп, депутат кылып, кыйындыгын турмуш жүзүндө далилдеп олтурат. Күч кубаты арта берсин. Айтмакчы, аз күн мурда Эверест чокусуна 54 жаштагы Асель Байбагышева да чыгып, атагы алыска тараган эле. Негизи кыргыз айымдары күчтүүлүгүн, чыдамкайлыгын көрсөтүшүүдө. Ташиев Ички иштер министрлигинин жетекчиси менен чогуу президенттен тил укту. Бул тууралуу УКМК төрагасы өзү билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаров 3 күн мурун эч кимге айтпастан ысык көлгө барып, суудагы торлордун тазаланышын текшерген. Өлкө башчысы көл дагы деле тордон арылбай, атургай жаңы торлор пайда болгонуна кейгени айтылды. Президент былтыр да текшерди. Быйыл дагы өзү келип текшерип кетти. Тор өтө көп, жаңы салынган торлорду алдым деп кейди, деди Ташиев. Ал мындан ары укук коргоо органдарынын, айрыкча экологияны коргоо кызматкерлеринин жоопкерчилиги күчөтүлөөрүн айтты. Урматтуу президентибиз мына бүгүн бизге ушул тапшырмаларды коюп олтурат. Мен эми бир мындай сиздерге айтпаган, президент өзү келип жасап кеткен бир эки жумушту айтып коеюн. Кече бизди Улан Омакан чөкөбүздү урматтуу президент чакырып алып, таза мындай айтканда тилдеди да. Эмне үчүн тилдеди? Себеби, урматтуу угандар, президентибиз мындан 3 күн алдын ушу көлгө келип, эч кимге айтпастан, реклама деле кылбастан, бирөөгө деле айтпастан, өзү көлдү толук бойдон кыдырып, көлдүн ичиндеги жанагы торлор боюнча ишти жүргүзүп кетти. Бир күн ошо көлдүн ичинде түнөдү. Мына ошол жерде ал киши ошол президентибиз кетип атканда айтты эле, бир ушул эме табылбай калса, тор табылбай калса сүйүнөт элем, кубанат элем. Себеби мына 2 жылдан бери айтып келе жатамын. Былтыры дагы өзүм чыктым эле, ошо текшерип, былтыры көп болчу. Быйыл дагы бир чыгып көрөйүнчү деп, быйыл чыкты дагы өзү. Аны көпчүлүгүңөр билбейсиңер, ал кишинин чыкканын. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында ал киши айтып атат, торлор өтө көп экен деп атат. Өтө көп торлорду алдым. Даже жаңы салынган торлорду алдым деп ушунчалык айтып зейини кейип атат. Эгерде биз ушуну сактай албасак, ушул колубуздан келбесе, аны биз аткара албасак, анда эмне үчүн бул жерде турабыз? Анда эмне үчүн биз экологиялык милиция батальонун түздүк? Анда эмне үчүн биз ушунчалык техникаларды, жаңы оборудованияларды, жаңы шарттарды түзүп берип атабыз? Эмнеге биз ошол президентибиз алдыбызга койгон бир талапты аткара албайбыз? Көлдүн ичинде бир тор болбосун деген. Эмне болду? Коомдук ишмер Нурлан Мотиев Facebook баракчасы аркылуу жакында эле үйлөнгөн 19 жаштагы келинчегине сөйкө салуу салты болорун билдирди. Кыз узатуу тою да болот. Ал ата-энесинин шаарында кафе же ресторанда өтөт. Биз тарап барып сөйкө салабыз. Андыктан мен таза италиялык алтын сөйкө алып койдум, деди ал. Мотиев бөлүшкөн видеодон сырга 94.070 сом турарын көрүүгө болот. Ошондой эле ал келинчеги махырга сураган iPhone 16 Pro Max үлгүсүндөгү телефонду да жакын арада алып берерин айтты. Буга чейин Нурлан Мотиев 19 жаштагы кызга үйлөнгөнүн билдирип, үлпөт той быйыл жай же күз мезгилинде болорун айткан.
Өткөндө келинчегим Фатима экөөбүздүн нике тоюбуз болбоду. Аны где-то bir 6-7 миллион киши көрүп коюптур. Ну, как я обещал, кыргызча кыз узатуу той болот. Бул ата-энесинин шаарында болот. Кафе бир ресторандан, короче, узатышат. Анан биз тарап барып туруп сөйкө салабыз. Андыктан мен алып койдум. Чистая итальянская желтая золото. Желтое золото, билесиң, кымбат болот, ценится. И молодежный, короче. Эламор Голд деген мына. Азыр болот распаковка чек көрсөтөм. $1000 алтыны. 94 мың алдым. Мына көрүп койгула. Мындай сөйгө экен. Молодежная, көрдүңөр? Желтая, чисто итальянская. Баасысы мындай. Ошол чисто итальянское золото. Сөйкө салабыз, буюрса бар алып кетебиз. Аны да көрөсүңөр жакында. Буквально чукуларда көрөсүңөр. Документим болсо Flamer Gold'ун гарантиясын жазып беришти, кол коюп турушту мына. Бостеридеги Золотые Пески пляжы ушундай болуп жаңыланды. Аны оңдоо иштери былтыр ноябрда башталган. Реконструкцияга 35 миллион сом сарпталары айтылган эле. Видео менен курулуш министри Нурдан Орунтаев бөлүшүп, туугандар талкаламай жок, таштанды таштамай жок, оокатка аяр мамиле жасайлы деген. Казак ишкери кызматкерлерине 100 батир белек кылды. Иш-чарага кызматкерлерди сертификат тапшыруу шылтоосу менен чакырышкан. Бирок чындыгында салтанатта аларга батирлер тапшырылып жатканы айтылды. Макси чай брендинин негиздөөчүсү Турсунгали Алагузовдун айтымында турак жай чындап муктаж болгондорго, тазалоочуларга, айдоочуларга, жүктөөчүлөргө көмөкчү кызматтардын кызматкерлерине берилди. Развивать экономику нашей страны. А у меня такое внутреннее ощущение возникло, что я должен помочь людям, которые вместе со мной много лет. И сегодня я хотел вам подарить квартиры, ребята, всем. Все, кто здесь присутствует, квартиры. Это что такое, знаешь? Знаешь? Что это? Ассаламу алейкум. Это квартира, братан. Квартира. Квартира? Альхамдулиллях. Альхамдулиллях. Квартира, серьезно? Да ну нафиг. Да. Йоу, поздравляю, в Астане квартира? В Алмате. В Алмате квартира? Да. Еее! Компания Голландбот. Вот. Отлично, все, братан. Базара нет, тебе квартиру подарили? Да, вот еще.
Интернет желесинен алынган жаңылыктардын топтому мына ушулар болду. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрчүлөр, жогордагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт.